TikTok'ta bir video жүрөт. Arapça tildi түшүндүрүп жаткан агай окшойт менимче. Ал жерде айтып жатат. Мамат, Тилекмат, Калмамат, Турсунмамат, башкача айтканда Мамат деген сөз менен бүткөн ат жаман мааниде болуп калат экен. Мат деген өлдү дегенди билдирет деп жатат. Бул чын эле ошондойбу? Айтыңызчы. Араб тилинде мат деп ушу өлдү дегенди айтат. Мамат деп ушу өткөндү айтат. Бирок мындай да туугандар. Бунун мааниси Турду Мамат, Ал Мамат, кандай маматтар бар бизде көп го? Бек Мамат. Азманадиде бир тоон өзүңүздөр Мамат, Тилекмат. Ол мат ал арабча сөздү ал. Түшүнүктүбү? Ал арабча сөз ал. Биздин кыргызча, диалект кыргызча сөздү бул ал маанини бербейт. Кыжалат болбо кулагы. Андай болсо биз суу деген сөздү айтпай коюшубуз керек да совсем. Суу деген арабча жаман сөз. Түшүндүңүзбү? Мат деген сөз өлүү, суу деген жаман сөз бул. Алга ол өлдү, иманы менен өлсө, суу деген о жаман сөз ал. Сууну эмне деп айтабыз анда? Сууну таксыр деп айтайлы. Жок, бул мындайда кээ бир сөздөр түрк тилде биздин кыргызча өтө уяттуу сөз болуп калат. Биздин сөзүбүз түрк тилге уят болуп калат. Кээде мына урду тилге, алардыкы бизге уят болуп калат. Кээде фарс тилде бир ошол эле сөз бизде жакшы эле сөз. Ал сөзгө айтсаң аныкында уят да. Ар ким өзүнүн сөзүн диалектикасында иштетилет таксыр андай болбойт. Анда урмат деген биздин досторубуздун атын эмне кылабыз анда? Урмат. Матты алып салайын анда ур болуп анда кандай болот? Ур кыргызча, мат дей турган болсоң ал арабча болуп. Мындай болбойт да. Нар деген мисалы анда от. Нар деген бизде аттар толтур го. Алардын бардыгында болбой калат. Кыскасы айтканда, тууган ар бир адамдын өзүнүн элдин ошол өзүнүн тили бар, ошол тилдин которо бере турган болсоң, анда бир сөздү мүчөлөй бере турган болсоң, ар нерсе чыгып өтө бербейби? Мына эмне дейт азыр? Тилек, мат. Тилек жакшы да эми. Тилек, мат эми алында тилек кыргызча болду, мат арабча болду, тилек өлдү деген болобу. Анда айтпайбы, анда урматты эмне дейбиз анда? Урду кыргызчасын алайды. Ур деген кыргызча, мат деген арабчасында ур өлдү. Андай болбойт. Устаздын айтып атканы мындай болсо керек да. Толук айткылат. Тилек Мухаммад деп айткыла деп атса керек да. Кыскарып кеткен да. Тилек Мухаммад деп айткыла деп. Деги коркутуп аткандагысына мат ал өлүк деген болот. Мухаммад деп айткыла деп. Мухаммад деп аташ керек. Даргинде деле Магомед деп жүрбөйбү. Эми туура эми, эгерде пайгамбарыбыздын атын Мухаммад деп айткан жакшы. Бизде Мукамбет деп дагы, Мухамбет деп айтылат,